ооба кыргыз элинде ат тергөө деген бар, илгертен келген салт кыргыз элинде. Мен өзүм мисалы ат тергегенде кандай эми ар кимдин өзүнүн сырткы келбетине карай же болбосо характери, мүнөзүнө карай жеңелер кайнелерин, кайын сиңдилерин тергеген. Мисалы мен өзүмдүн жеңем аты Гүлзат. Биз 3 кызбыз. Эң чоңу мен ошол бизде байке деп айтылат, ага деген. Мен байкемдин келинчеги, мисалы байкемден кийин мени айгыз деп айтат. Менден кийин сиңдим бар, оны кичи кыз деп айтат. Эң кичине сиңдибиз бар, аны эрке кыз деп айтты. Менин өзүмдүн апам мисалы өзүнөн кийин 5 кайнысы бар. Кайнысынын ар кимдин өзүнүн сырткы келбетине карай, мүнөзүнө карай ат койгон экен. Өзүнөн кийинки кайнысын тоголок бала деп койгон. Андан кийинкисин кыска бала деп койгон экен. Өзүнүн эмнесине карай. Ошо апам айтат, сырткы келбеттерине карай өзүм ат койгонмун дейт. Төрө жигит деп койгон. Эң кичинеси бар, кенже бала деп койгон экен. Ошондой салт бар, ат тергөө менин билгеним. Рахмет.